Мына ушундай оңдоп түзөө жумуштары шаардагы 3 отканада кызуу жүрүүдө. Анда жылуулук берүүчү түтүктөр бир сыйрак колдон өткөрүлүп, жараксыз болгондор алмаштырылууда. Жумуш ыргагы кечиктирилбей аткарылууда. Жылда şu жазгы ремонт башталат. Eski жерлерди алабыз, жаңылайбыз. Şu күзгө чейин така иш болот бизге. Сваркада иштейм, şu иштегениме bir 9 жыл болуп калды аралык. Şundan beri kızmattayız. Жетиштүү баары алып келип беришет убакыт саатында. Болгондо алып келет, болбосо болгонун алып келет. Толуктап ишин бүтүрүп атабыз. Жалал-Абад райондор аралык жылуулук менен камсыздоо өндүрүштүк бирикмесине караган 18 откана бар. Алар көмүр, мазут жана газ менен иштетилет. Жыл сайын жылуулук берүүчү отказандар текшерилип, жаңыланып турат. Быйыл 2 отканага отказандар алынып берилген. Оңдоп түзөө иштерине Кыргыз жылуулук энерго мекемеси жыл сайын акча каражатын бөлөт. Eski жеткендерден ошо 13тө бар болчу, ошо жаңыладык да. Жаң бир улуган жаң койдук, азыр бүтүрүп, уже текшерип, баарын неме кылып койдук. Дагы 11-чи категорияда жаң койдук бир. Башкалардын ремонттоп атабыз. Түтүшүбүз эми 1-сентябрга чейин бизге неме берген, уруксат берген, ошого чейин бүткүлөдө. Учурда аталган ишкана министрлер кабинетинин жана Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасынын көз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча тапшырмаларын ишке ашыруу багытында жумуштарды жүргүзүп келүүдө. Акыркы жылдары мекеменин кубаттуулугу чыңдалып, жылуулук менен камсыздоо жакшырганы шаардагы бир топ көп кубаттуу үйлөр кайрадан борболоштурган жылуулук тутумуна кошулууда. Бул багытта да алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Биз элдин кайрылуусу менен biz 2018 жылдан бери biz көп кабаттуу үйлөрдү ар жыл сайын бир 10 көп кабаттуу үйлүнүн тегерегинде үйлөрдү кошуп келебиз. 2018 жылдары мисалы 37-36 көп кабаттуу үйлөр болсо, азыркы учурда биз 82 көп кабаттуу жылуулук үйдү жылуулук менен камсыздап келебиз. Былтыркы жылы канча? Былтыркы жылы 9 көп кабаттуу үйдү жылуулук түйүнүнө кошулду. Белгилей кетсек, жылуулук бирикмеси 18 мамлекеттик ишкананы, 3 мектеп, 8 бала бакча, 2 оорукана жана 5 административдик мекемелерде, ошондой эле 2618 абонентти жылуулук менен камсыздап келет. Ильяс Турдубай уулу, Баяман Тургуналиев, Жалал-Абад шаары.